саламатсыздарбы менин каналдын көрүүчүлөрү. Ушундай кичине баягы отуруп алып студияга микрофондор менен кичине адамча бир видео тартайын десем, кичине убакыт болбой атат. Ар кандай септерге байланыштуу баягы тиричилик бар экен, турмуш тиричилик бар, жумуш бар, алыскы жолдор бар. Ошон үчүн баягы мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошону менен бирге мурунтан бери бир идея боюнча ойлонуп жүрдүм эле да. Баягы менден көп суроо беришет. Ушул сиздер куралды изилдеп жүрөсүңөр, тарыхты изилдеп жүрөсүңөр, технологияны, экономиканы изилдеп жүрөсүңөр. Эң мыкты курал эмне болот депчи, Кыргызстандын армия үчүн эң мыкты кандай курал болмок деген суроолорду берген да. Азыркы бар болгон куралдардын баарын айтып чыктым. Анан жакшы жаңылык боюнча ошол курал мен айтып чыккан куралдардын көбүн, жабдыктардын көбүн биздин армияга өкмөтүбүз, президентибиз сатып алып атат. Жакында армияда ал нерселер болот. Жадаганса атайын жасалма акыл менен башкарылган снайпердик системалар жана башка ошондой нерселер бизде болушу ыктымал. Эгерде ал нерселер биздин армияга келсе, анда биздин армия зверь болот да, зверь болот. Анда кичинекей болсо да, чакан болсо да, могу региондо биз менен мындай тамашалоо өтө кымбатка түшүп калат да. Ошон үчүн бул нерсе болуп атат. Бул нерсе мени абдан кубандырып жатат. Ошон үчүн реалдуу курал жарак боюнча сөз кылдык. Реалдуу курал жарактар бизде бир топ бар жана болот буюрсам. Эми мындай потенциалдуу, бирок азырынча дүйнө жүзүндө боло элек, Кыргызстанда да боло элек мындай бир курал жарак боюнча бир 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк ой жүгүртүү кылсак, бүгүнкү күнү ошол перспективдүү курал деп эмне эсептелинет? Бул деген толук автоматташтырылган, жасалма акыл менен коштолгон роботтордон турган күч, баягы мейкиндикте, жерде, сууда жана асманда мындай өзүнүн операцияларын, иштерин, атайын максаттарын, атайын жумуштарын аткара турчу мындай кандайдыр бир дрондук, роботтук системалар келечектеги эң перспективдүү, эң күчтүү курал болуп калышы ыктымал болот да. Ошондо адамдык армия, мындай адамдар, аскерлер, эр жигиттер, мындай сайкал кыздар дегендей, алар баары ошол робот системаларды тейлеп калышат да, инженер болуп калышат. Анын арасынан атайын күч, баягы спецназ болот баары, баягы атуучу, кыска мындай аралыктагы куралдарды колдонуучу кишилерден, аскерлерден, акыркы баягы сактануучу рубежден коргонуу үчүн да. Бирок негизи бүт ушул аскерлер, аскердик специальносттер, аскердик атайын адистиктер толугу менен инженердик болуп калат да. Инженердик болуп калганын аркасы менен алар деген ушул роботтарды тейлейт, программаларды жазат, жасалма акылды үйрөтөт, ушундай кесиптерге ээ болушат. Ошондо атайын репликант роботтары керек болуп калат да. Репликант роботтары деген бул кандай нерсе? Бир деген мындай атайын база болот, атайын робот болот, барып туруп, ал деген баягы ресурстарды табыш керек болот, атайын жерге ресурстарды ыргытыш керек. Бул деген темир тарсак болот, электроника жана башка нерселер. Аны чоң-чоң заводдор чыгарат. Заводдор чыгаргандан кийин ошол электрониканы кандайдыр атайын боксторго упаковка кылып туруп, салгылаш боло турган жерге атайын учак, чоң көлөмдү көтөрө турчу учак учуп барат дагы таштайт. Таштаган соң, ал ташталган нерсе ушул баягы кандайдыр бир атайын дрондор, куруучу дрондор жанына конот, распаковка кылат жана ошол темир тарсактардан, жабдыктардан 3 баягы мейкиндикти иштөөчү учак дрондорду, жер менен жүргөн дрондор, суу менен жүргөн дрондорду жыйнай баштайт да. Жыйнай баштап туруп, ал дрондорду жыйналгандан кийин, атайын баягы куралдангандан кийин, анан ал дрондор көрсөтүлгөн жерге атака кылат. Атака кылганда негизи жоготууларга учураса дагы ал адам менен башкарылбайт. Ага бир гана максат коюлат, ушул территориядан толугу менен басып алгыла. Басып алгандан кийин бүт баягы ушул жердеги атайын параметрлер берилет. Мындай душмандарды, адамдарды же болбосо атайын техниканы жоготкула, жоготуп туруп, анан отчет бергиле деп. Анан алар штаб менен эч кандай байланышты түзбөй, максатын, маселесин аткарат. Маселесин аткаргандан кийин, маселесин аткарып бүткөндөн кийин штабка маалыматты бере баштайт да.
толук автономдуу иштешет, автономдуу чечим чыгарышат, атууларды аябай ырайымсыз болот. Анткени эгер дагы программага баягы жарандык элди, жарандык мындай кандайдыр бир жашап турган населенияны тийбегиле деген программа болсо, ал деген ошол населенияны текшерип карап, кайсы бир баягы түзмө түз же кыйкач ушундай көрсөткүчтөр менен баалап, бирөөсүн өлтүрүп ушундай кандайдыр бир ишти жасашы мүмкүн. Бирок эгерде баягы толук геноцид жасаган, зачистка жасаган деген ушундай буйрук берсе, ал системалар толук геноцид, зачистканы жасай алат дагы. Толук менен адамды, айванды ушу бүт тепловизор менен көрүп жок кылганга мүмкүнчүлүгү болот. Техниканын баарын түрлөрүн жок кылганга же инфраструктуранын түрлөрүн жок кылганга мүмкүнчүлүгү болот. Анан албетте баягы ошол техникага каршы тура турчу адамдар же башка роботтор эгерде болсо, жоготуулар болсо, баягы ошол дрондордун армиясында кайра баягы центрге запрос келет, кайра ресурстарды таштагыла деп. Анан робот репликаторлордун турган жайына кайра ошол ресурстар ташталат, жүк ташчу учактар менен. Алар кайра ошол ресурстардан жаңы дрондорду иштеп чыгып туруп, кайра аны согушка катарга тургузат. Ушундай нерсе кимдин экономикасы күчтүү болсо, кимдин инженерлери күчтүү болсо, ушундай нерсе бир кыска мөөнөттө миллиондогон ушундай майда кичинекей, жөнөкөй, арзан, баягы итке окшогон робот дрондорду, баягы кадимки учкан FPV дронго окшогон жанкечти дрондорду, же болбосо атайын баягы мылтык менен атуучу мындай учуучу дрондорду, же болбосо баягы суу кемелерди, баягы Магура сыяктуу Украиналар көрсөтпөдү, Орусиан флотун Кара деңизде толук жок кылды. Ошондой сыяктуу дрондорду жыйноочу репликаторлор болот. Репликаторлор жыйнап жиберип турат согушка дайыма, тестирование өткөзүп. Ошондо кимдин мамлекети күчтүү болсо, кимдин мамлекети микрочиптерди чыгарып, ушул жабдыктарды чыгарып, ошол атайын өндүрүштү өткөзүп, темир тарсак запчасттарын фабрикалык мындай система менен чыгарып камсыздап турса, ошол өлкө жеңет да согушта. Ал желдеттердин эмнеси жакшы, жарадар болсо ыйлабайт, өзөрбөйт, жардырууларга чыдайт, адам чыдабаган жерге чыдайт, баягы оттон өтөт, суудан өтөт. Электроникасы күйүп кетсе, башка дрондорду кайра коробкадан чыгарасың, кайра жибересиң. Адамдар өлбөйт. Бирок душмандын жоосунун техникасылары, адамдары толук таза кырылып калышы ыктымал, ага мүмкүнчүлүк болот, таза кырганга да. Анан тоо таш дейсиңби, космостун мейкиндиги дейсиңби, суунун асты үстү дейсиңби, ушу бүт жерден өзүнүн максаттарын аткарып турат. Албетте алар мындай анчалык күчтүү эмес болот, дрондор анчалык сапаттуу эмес болот, анткени катуу чоң сапатты жасош мындай талап эмес да. Сулуу да болбойт, кооз да болбойт, анткени функционалдык болот да. Жөнөкөй мындай коробкаларга эле окшош, дөңгөлөк бар, пулемету же ракетасы капталынан карап турган жана чоң мындай камера көзү карап турган эле ушундай бир коробкалар эле болуп калат да, мындай дизайн боюнча. Эң жөнөкөй, эң арзан, бирок ошону менен эң тез жасалуучу ушундай дрондор болот да. Анда кооздукту издебей койсо болот да, дизайнды издебей койсо болот. Ал нерсе мындай согушта керек эмес. Ал мындай согушта эффективдүүлүк жана арзанчылык керек да. Анан ошон үчүн ушундай жөнөкөй нерсе болот. Ал деген ошол жакынкы келечектин боло турган согуштун кебетеси, ошол жакынкы келечек, мен ойлойм, буга 7-10 жыл берем да. 7-10 жылдын ичинде ушундай системалар, репликаторлор, өзүн запчасттардан жыйнап туручу дрондор, ушундай атайын системалар жакында ушундай пайда болот деген ойдомун да, ишенип турам ушул нерсеге. Анан ушул нерсе болуп кетиши ыктымал, толук ыктымал. Анткени буга мындай кандайдыр бир инженерлердин ой пикири, аракети бүт дүйнө жүзү боюнча болуп жатат. Бизге кыргыз мамлекетинин жарандарына, аскерлерине, ошол атайын коргонуу структуралардын кызматкерлерине ушундай нерсе боюнча ойлонуш керек. Биздин баягы ата мекендик инженерлерди окутуш керек. Ушул концепцияга көңүл бурдуруп, ушул идеялардын тегерегинде ой жүгүртүрүп, ошол келечектеги боло турган согуштардын кебетелерин, ушундай сүрөттөрүн түшүнүп, ага кандайдыр бир кадам ташташыбыз керек, аны камсыздоо үчүн. Жана ошо биздин өлкө ал нерсе, ал системалар баса айтканда анчалык кымбат эмес болот.
ушунусу менен кооптуу да. Бул конвенциялык курал, бул ядердик курал эмес, бирок анчалык кымбат эмес болот. Ошон үчүн биздей кичинекей мамлекеттер, өлкөлөр андай системаларды кура алганга мүмкүнчүлүгү жетет. Бир гана экономиканын суроо талабы калат да. Баягы экономикада канча эмеси бар, канча өндүрүштүк күчтөрү бар, канча инженерлер бар, инженерлер акылдуубу, акылсызбы? Ушул гана суроолор биринчи орунга чыгып калат да. Ошондуктан жаштар, урматтуу биздин Кыргыз Республиканын жарандары, биздин баягы коргоо системалардын кызматкерлери ушу боюнча алдын ала ойлонуш керек, ушун эске алыш керек жана ушун тегерегинде ой жүгүртүү кылып кандайдыр бир иштерди алып барыш керек. Видеодо сүрөттөр жок, кошмо видеолор жок, жөнөкөй эле мындай сүйлөмө видео, ой пикиримди бөлүштүм. Бул деген жакынкы келечектеги эң катаал конвенциялык куралдардын боюнча айтып бердим. Суроолоруңар, ойлоруңар болсо айткыла. Жакынкы келечекте жаңы видеолордон көрүшөбүз.